Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Жаргылчак программасы жана анын алып баруучусу мен Абайнур Большевиков, ошондой эле кесиптешим Бекназар Абдыкасым болот. Өткөн аптада Баткен шаарында Кыпчак уруусунун дүйнөлүк курултай болуп өттү. Барыңыздарга белгилүү болгондой, ага Өзбекстандан, Казакстандан, Тажикстандан жана башка өлкөлөрдөн атайын өкүлдөр келишип, уюштуруучулар кыргыз элин ынтымакка чакыруу максатында уюштуруп жатабыз деп жалпы калайык жумур журтка түшүндүрүштү. Негизи эле соңку кездери Кыргызстанда ар бир уруунун жыйналыш өтүп, аны саясий максатта уюштургандар дагы чыгып жаткандыгы баарыбызга маалым. Негизи эле урууга бөлүнүп иш чара өткөрүү улут ынтымагына кандай таасир берет деген суроо бүгүнкү күндө коомдун актуалдуу суроолорунун бири болуп калды. Мына ошого байланыштуу бүгүн биз Ош Бирим телеканалынын Жаргылчак программасында дал ушул теманын үстүндө кеп козгомокчубуз. Бүгүн дал ушул уруучулдукка бөлүнүү жана анын коомдук түзүлүшкө тийгизген таасири тууралуу Жаргылчак берүүсүндө атайын сөз кылмакчыбыз. Анда студияга конок чакырылган Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев. Саламатсызбы? Саламатсыз. Ассаламу алейкум. Жолдошбек мырза, дагы бир рет кутмандуу кетишиңиз менен биздин студиябызга куш келипсиз. Негизи эле азыркы айтылгандай бүгүнкү күндө Баткенде Кыпчак уруусунун атайын экинчи дүйнөлүк курултай болуп өттү. Негизи эле бул кандай максатта уюштурулган курулуш деп ойлойсуз? Курултай деп ойлойсуз? Мен жеке көз карашымда акыркы мезгилде силер жогоруда айткандай курултайлар ар бир уруунун жыйналыштары өтүп атат. Баардыгынын эле максаты бул ынтымакка, биримдикке деп жар салып атышат коомчулукка. Бирок терең анализдеп ой жүгүртүп көрсөк, анын аркасында чындап эле саясий кызыкчылыктар, эртең же бүрсү күнү кандайдыр бир саясий кампаниялар болуп калса, ошондо бирге калалык, биздин баланы, биздин кызды чыгаралы деген түпкүрүндө максаттары жаткандыгы айтпасак деле белгилүү деп белгилесек болот да. Биздин эми мамлекетибизде конституцияга ылайыктап жазылган баардык мыйзамыбыз боюнча ар ким өзүнүн оюн эркин айтканга, билдиргенге, саясий уюмдарды түзгөнгө, партияларды түзгөнгө укуктуу, улутуна, жынысына, динине карабай деген да. Мына ошонун негизинде ар бир уруу өзүнүн курултайын өткөзүп жатат. Менин жеке көз карашымда бизде дагы деле кыргыз деген эл калыптана элекпи, улут калыптана элекпи, улуттук аң сезим өсүп жете элекпи деген чоң суроолор жаралбай койбойт да. Биз качан мамлекет катары өнүгөбүз? Бизде мен кыргызмын, болсо мен Кыргызстандын жаранымын деген ой ар бир кыргызстандыктын аң сезиминде калыптанганда мамлекет өнүгөт да. Жөн эле курулай, кыйкырык, жылаңач мекенчилдик, патриотизм дейбиз го, өкүм сүрүп атат да. Биз ушудан арылганыбыз жакшы болот эле. Анан атайын мамлекеттик кызмат бар, мисалы тиешелүү органдар, департаменттер ушуларды көзөмөлдөп, ошондойго өзү тыюу салышыбыз керек. Болбосо бул тенденция кете бере турган болсо, биз бирикпей эле, бир улут болуп калыптанбай эле мурдагы 18-19 кылымга кайткандай болуп атабыз да. Жашаганыбыз 21-кылым, бирок аң сезим, көз караш аркага кайткандай болуп турат да. Ар бир уруунун курултайын өткөрүү мына ошого алып барат деп ойлойм. Жолдошбек мырза, айтсаңыз, дал ушул Кыпчактар тууралуу тарыхта эмнелер айтылат? Кандай фактылар бар? Алар уруу болушканбы же улут болгонбу? Эми бул абдан назик суроо десек болот. Адамдын, ар бир элдин жүрөгүн оорутуп алышыбыз мүмкүн. Бирок тарыхчы катары тарыхый чындыкты айтпай койгондагы бул душмандык болот деп ойлойм. Мына байыркы доордо, орто кылымда, жаңы доордо жана соңку жаңы доордо кыпчактар чындыгында кыргызга окшош эле эл болгон да. Башында уруу болгон, байыркы элдердин катарын толуктайт. Мына доордун өтүшү менен, тарыхый окуялардын жүрүшү менен акыры келип, мына 1922-24 жылдарга келгенде Кыпчак эли эл катары өзүн жоготуп, уруу катары кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин курамына ассимиляция болуп кеткен десек болот.
Сөзім құру болбош үчүн мына Канаданын Торонто университетинин профессору Эдвард Шатц дегендин «Клановая политика в Центральной Азии» деген китебинде жазылат. 1922-24 жылдары дейт, Фергана өрөөнүндө калк каттоо жүргөн дейт. Мына ошол калк каттоону айта турган болсок, 1.350.000 адам өзүн улутун ким дегенде сартмын деп жооп берет да. Бул жанагы өзүн өзү таануу деп айтсак болот да. Бул биринчи орунда болот, 1.350.000 адам. Экинчи орунда 980.000 адам улутум кыпчак деп жооп берет. Үчүнчү орунда 780.000 адам мен өзбекмин дейт. Ал эми 660.000 адам мен кыргызмын дейт да. Эми мына ушул жерде карап көргөндө, мына Фергана өрөөнүндө калкынын санына караганда эки гана мамлекет болуш керек эле деп айтсак болот, шарттуу түрдө. Мисалы Сартстан и Кыпчакстан депчи. Бирок Кыпчак туугандардын, ошо Сарт туугандардын айтуусу боюнча тилекке каршы Сарт туугандарда саясий элита калыптанган эмес да, мурдатан. Алар соода менен, дыйканчылык менен алек болуп, алар саясий элита калыптандыра алган жок. Алар жарымы, мындай айтканда, ар элдин курамына ассимиляция болуп кетти, өзүнүн эл катары жоготту да. Экинчи орунда турган 980.000 адам, мен кыпчакмын деп атат. Булар дагы ошондой эле ассимиляцияга барды. Булар да элита болгон. Мына Кокон хандыгынын мезгилинде биз билебиз, Сыңган кылыч деген тарыхый романда даана жазылган да, бир аз көркөмдөлгөн, тарыхый фактылар бурмаланышы мүмкүн, бирок түпкүрүндө тарыхый чындык бар да. Жанагы кыпчак кыргын бар, мисалы. Ошондо бийдай деп айткандын баардыгын кыпчактар деп Кокон хандыгынын мезгилинде баардыгын кырган. Ошентип алардын белгилүү болгон жанагы Алымкул аталык, Мусулманкул миңбашы өңдүү саясий элитасы жок болду дагы, 20-кылымга элитаны калыптандыра алышкан жок. Алар тескерисинче эл катары жок болуп, казактардын, өзбектердин, кыргыздардын курамына ассимиляция болуп кетти да. Ал эми тилекке жараша, бактыбызга жараша өзбек туугандар өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болду. Бүгүнкү күндө мына 30 миллиондон ашып турат. Мына биздин кыргыз элибиз өзүбүздүн байрагыбызды желбиретип мамлекеттүүлүккө ээ болуп отурабыз да. Анан ушул мезгилде дагы коомчулукта мондай пикир бар. Биз ал кыпчактар эмеспиз, биз кыргыз кыпчактарыбыз, биз кыргызбыз деп өздөрүн кыргыз катары тааныганды биз эмне үчүн сен кыргыз эмессиң, сен кыпчаксың деп бөлүшүбүз керек да. Бизде кыргыздарда бир ушул кемчилдигибиз деп айтсак болот. Бизде жандай уруулардын курултайын өткөрүп, сен кыргызсың, сен кыргыз эмессиң деп бөлүп турганыбыз дагы мамлекеттеги идеологиянын, мамлекеттин өнүгүүсүндө дагы чоң бир мындай бут тосууларга алып келет деп айтабыз да. Ошон үчүн биз баардыгын өзүбүздү кыргызбыз деп кабыл алышыбыз керек да. Рахмат. Азыр бизде дал ушул теманын алкагында биздин кабарчыбыз сурамжылоо кылган эле. Мына ошол сурамжылоого көңүл бурсак, андан кийин кайрадан эфирибизди түз эфирде улантабыз. Мындан иш чочулаштын, анда-мындаштын кереги жок. Илгери кыпчактар эле кыргыздын арасында жүрүп ошондой болду. Азыр эле мына свобода, эркиндик болгон үчүн ошондой кылып бөлүнүп чыгып атышат. Булардын эч анда-мындай жок. Келечекке коркунуч жокпу мисалы? Келечекке коркунуч жок, корко турган эчтекеси жок. Кыргыз болгон, кыргыз жеңип келген, жеңе берет, дагы эле жеңе берет. Коркунуч бар, бөлүнгөн коркунуч бар да. Кыргызстан өзү кичинекей эле мамлекет болуп, бөлүнгөн пайдасы эле жок да. Бөлүнгөн болсо уруш деле чыгып кетиши мүмкүн алардачы. Ошо бөлүнүштүн кереги жок деп ойлойм да. Эми илгертен бери болуп келген да, бөлүнүп, ушундай болуп келишкен да. Бир улуттун бөлүнүшүнө алып келбейби келечекте? Алып келбейт. Неге? Баары эле кошулуп келгенде кайра эле биз тууган болушат да. Кыргызстанда жашагандан кийин урууга бөлүнүштүн кереги жок да. Эми кээ бир киши өзбек кыргыз аралаш жашайбыз, орус кыргыз или башка улуттар көп да. Бөлүнбөй эле ортодо эле өткөргөн туура го? Жок, туура эмес деп ойлойм. Баардыгы мусулманбыз, кыргыз, тажик, өзбек баардыгы бөлүнүп. Жок, улутка эмес. Урууга туура эмес ал. Эми менимче кыргыздар өзү урууга бөлүнөт да. Буну жоюш кыйын болсо керек. Мен өткөндө өзү да мен Муңгушка турбусунда барып келдим, Муңгуш. Ошонун балдарынан экенбиз, мен Маңгыттанмын да. Саясатка аралаштырбаш керек да. Эми буну
ата бабабыз баары урууга бөлүнүп келгенден бул улана берсе керек деп ойлойм мен. Урууга бөлүнгө туура эмес. Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо, анан кийин Кыпчак, Канды, Отузул, ичкиликте бөлүнгө бул Кыргызстандын бүтүндүгүнө туура келбейт деп ойлойм. Бир жагынан бул саясий оюндарга да аралашканга туура келет да. Бул жерде баягы бөлүнгөндөр мисалы тиги уруудан экен, бул уруудан экен деп ансыз деле бизде бар регионализм деген бар. Bunun bardığını joyuş gerek de öyle mi? Yok, onun uğrunu biliş gerek de var. Kırgız'da kanşur var biliş gerek. Biri bayağı çoğulu var bunday. Bizden boldu, anday boldu, bunday boldu. Siyasatta negiz aralashış gerek emas. Назыр өзүбүз да көрдүк да, ошол сурамжылоонун көпчүлүгүндө урууга бөлүнгөн көпчүлүк айтты, коркунуч алып келет, же болбосо бөлүнбөй эле коюш керек дегендей ошонун пикирлерин билдиришти. Буга чейин бизге белгилүү болгондой, ошол Найман уруусу дагы чоң айда курултай өткөзөбүз деп, бирок ошол райондук администрация тарабынан мындай иш-чара өткөзүүгө тыюу салынат деп тыюу салып койгон. Негизи эле кечегидей өткөрүлүп жаткан иш-чарага негизи ошол тыюу салса болобу? Мисалы өткөрбөйсүңөр дегендейчи, бул улуттун ошол идеологиясына туура эмес келет дегендей. Албетте болот. Себеби биринчи мыйзам деген бул бизде кыргызда айтып коет го, Кудай кылган иш эмес депчи. Муну жогорку кеңештин депутаттары, тиешелүү министрликтер тарабынан жазылат. Анан жогорку кеңеште талкууланып, анан ал басма сөз каражаттары аркылуу элге тарап атат. Анан эл ошону окуп, же бирөөдөн угуп, моундай укуктарыбыз бар экен, милдеттерибиз бар экен деп билип атпайбы? Кошуна мамлекеттерди карап көрөлүк. Өзбекстан Республикасын, Тажикстанды карап көрөлүк, Түркменистанды алып көрөлүк мисалы. Алар деле демократиялуу мамлекет. Аларда деле улуттук баалуулуктар менен, улуттук идеологиянын негизинде өнүгүп, бизден алдыганча алдыга кетип калып атат да. Бизде жанагы кокту колот саясаты, тууганчылык, аймакка бөлүнүү, түндүк түштүк, азыркы көрдүк го сурамжылоодо айтып атат. Абдан туура айтат. Кичине эле эл болсо 6 миллиондон эми өттүк мисалы. Анан Отузул, ичкилик, түндүк түштүк, кыргыз, өзбек, анан кыргыз, кыпчак, ичкилик деп бөлүнүп отурсак, бул акыры жакшылыкка алып келбейт да. Ошон үчүн саясий эрк керек биринчичи. Эч кимден коркпой, үркпөй эле мамлекеттик тиешелүү кызмат адамдары, министрликтер тарабынан коомчулукка массалык маалымат каражаттары аркылуу байма-бай айтып, мындан кийин моундай курултайларды өткөрсөңөр, айыпка тартыласыңар, жоопкерчиликке тартыласыңар деп эле айтыш керек. Элди түшүндүрүш керек. Карапайым элге көп нерсе борбордогу саясат жетпей калат да, жерлергечи көбүнчө. Интернет тартпаган жерлер бар мисалычы, телевидение тартпаган жерлер бар. Ошолорго атайын жанагы мурда мамлекеттик катчы деген орган бар эмес беле? Улуттук идеологияны мындай айтканда жолго кое турган. Бакиевдин мезгилинде бул органда жок болгон. Бүгүнкү күндө дагы ошол кызмат жок. Ал мезгилде алар сырттан келген конокторду аэропорттон тосуп алып эле кайра аэропорттон узатып гана функцияны аткарып калышкан да. Чыныгы алар тарыхты, маданиятты талдап, анализдеп, атайын комиссиялар иштеп, анан Кыргызстанда 100дөн ашык улуттун өкүлү жашайт. Мына ошол 100дөн ашык улуттун өкүлүнүн бардыгына түшүнүктүү боло турган, бардыгы Кыргызстан үчүн деген сөздөр болобу мисалы. Идеология кылып алып чыгыш керек да. Бизде мына 20 жылдан ашты эгемендүүлүгүбүздө болгонубузга Манастын 7 осуятын кылып көрдүк. 7 осуяттын бир эле осуяты мисалы идеология болот. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган деп. Бул менин жеке көз карашым. Анан эми ошо 7 осуятты кыргыз өзү билбесе, анан өзбек туугандар аны каяктан билет? Түрк туугандар, Азербайжандар, башка улуттар, орустар мисалы, ал 7 осуятты билбейт да мисалчы. Анан кантип алар анан бардыгыбыз чыгып эле кыргыз деп кыйкыра берсек, жөн эле жанагы биз Манастын тукумубуз деп эле жанагындай куру кыйкырыктар менен өзүбүздү алдасак, башка улуттар бизди калып эле макул, биз кыргызстандыкпыз деп коюп туруп, бирок түпкүрүндө алар өзүнүн окатын кыла берет. Ошентип биз консолидация болуп, бирикпей, бир идея жөнүндө сүйлөшпөй атабыз да. Ошон үчүн мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы тоскоолдук болуп атат. Ошон үчүн биринчи каалоо болуш керек. Ал каалоо жогору жактан башталып, төмөн жакка чейин жетиш керек. Ошондо биз жанагындай бөлүнүүгө жол бербейбиз десек болот. Рахмат, бизде азыр темага байланыштуу теле көрүүчү бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Өзүңүз тааныштап сурооңузду бере берсеңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду бере берсеңиз болот. Угулабы? Мен Алай районунан Гүлчү айында чыгып атам. Биринчиден сиздерге суроом, мынау биздин конокону күтүлбөгөн жерден кошулуп калдым, башынан автожолду сактай албай калдым. Суроо мындай, башында эле айтып кеттиңиздер, мындай Кыпчак уруусу, баягы ичкиликтерди, адигиде башка урууларды. Эми мен айта турган сөзүм, биздин мисалы азыр жаш муундар, мисалы окуучу кезектеги балдар эчтеке түшүнүшпөйт, мисалы уруусун билбейт, башкасын билбейт. Аларга биринчи кайрылганда жети атасын сурашат, мисалы мектепте биlik тапшырмасы бар, булардын жети атаны билип кел деген бурун. Биздин эми улуттук идеология деген ушул мектепте жатат да, биринчи. Башталгыч класстан баштап 8-чи класска, 10-чу класска чейин ушул урууну бөлбөй турган бизге бир улуттук идеология керек. Анан биздин мына төрүбүздө отурган мырзага атыңызды билбейм, ал кечирим сурайм сизден. Күтүлбөгөн жерден кошулуп калгандыгым үчүн. Эгерде сизге бир баягы алып аткандагы суроолорго баягы суроо жооп берет, эгер сиздин бир тобуңузга же бир урууңузга бөлүнгөн жерде бир сиздин өзүңүздүн тобуңуздагы адамдар бир курултайга чакырса, сиз барат белеңиз же барган болсоңуз ал жерде кандай эмелерди көрсөтөт элеңиз, сунуштарды берет элеңиз ошо туугандарга. Рахмат. Эгерде сиз өзүңүздүн урууңуз же өзүңүздүн тобуңуз чакырса, кандай позицияны кармайт элеңиз дегенде. Мен мисалы эми тарыхчы катары суроого конкреттүү жооп берейин. Мен Адигиненин Бөрү уруусунан болом өзүм. Өткөн жылы август айында адашпасам Кыргызстан боюнча бөрүлөрдү топтошуп, атайын уюштуруу комитети бар экен, анан чакырышты. Анан мен тарыхчы катары кызыгып бардым. Бул жерде эмне маселелер көтөрүлөт? Чында эле ал жерде мына Кыргызстандын бардык булуң бурчунан бир 500дөй адам келди. Анан сунуш айтышты, бөрүлөрдүн санжырасын жазууну сизге тапшыралык. Сиз тарыхчы экенсиз, жардам бериңиз дешти. Кадимкидей эле баягы жылкы союлуп, койлор союлуп, анан угуп отурсаң бизден кыйын эч ким жок экен. Мен өзүм бөрү болсом дагы ошол жердеги чындыкты айтып берейин. Бардыгы эле туугандар чыгып алып, биз бөрүлөр эң байыркы уруубуз, биз бөрүлөр мындайбыз, биз бөрүлөр тигиндейбиз деп отургандан мен эми интеллигенциянын өкүлү катары, жогорку окуу жайында иштеген жаштарга билим берген адам катары мен азыртан баштап жанагындай өзүн өзү мактаган, өзүн өзү көтөрө сүйлөгөн саясатты колдой турган болсом, менин илимдеги өмүрүм кыска болгонун сездим дагы. Мондай тыянак чыгардым да. Ушул эле көрүнүштү башка бир урууга, мисалы баргы туугандардыкын алып көрөлүк, же жору туугандардыкын алып көрөлүк, мисалы да урууларды. Аларга барып катышып да көрсөң, аларда дагы ушул эле сөздөр кайталанат да. Бардыгы эле байыркыбыз, бардыгыбыз кыйынбыз, жөнөкөйүбүз жок. Ошон үчүн менде мондай жыйынтык чыгарып атат. Биз мындай нерсени өзү токтотушубуз керек экен. Азыркы Алай районунан суроо берген жигитке мен ыраазычылык да билдирем. Чында эле мына биздин билим берүү министрлиги бар, мисалы ар бир тарых китептерин жазганда, мына ошол 5-6 класстын тарыхынан башталат, санжыра деп, жети атаны билүү деген. Биз муну билишибиз керек. Бирок биз аны коомчулукка алып чыгып, демонстрациялап, аны реализациялап, аны пропагандалаганыбыз бул туура эмес деп ойлойм да. Ар бир ата өзүнүн баласына, небересине, чебересине отуруп алып, жомок айтып берет эле да бизге, мисалы атабызчы. Ошо жомок айтып берип атканда сен жети атаң деген могул болот, Ахмат, Ташмат, Эшмат деп туруп үйрөтүп коюш керек. Анын зыяны жок. Жети атасын билбегенди кыргызда кул деген. Биз аны тарыхчы катары билебиз. Бүгүнкү күндө чындап эле жети атасы эмес, өзүнүн атасын, анан чоң атасын зорго тааныган кыргыздарда жок эмес да. Киргиз болуп кеткендер толтура, мисалычы. Бул дагы чындык нерсе. Бирок биз айтып аткан нерсе бул саясатташып кетип атат. Муну биз коомчулукка чыгарып, жанагындай чоң бир аш берип, элдин баардыгынын көңүлүн буруп, аны телевидениеден берип, кээ бир жанагы менчик телеканалдар аркылуу берип, азыр интернет деген бар.
интернетте социалдык тармактар аркылуу бул дүйнө коомчулугуна чыгып кетип атат да. Бул деген бардыгынан сурасаң жакшы максат ынтымак дейт. Бирок түпкүлүгүндө кечегиндей президенттик шайлоо, жогорку кеңешке, шаардык кеңеш, мисалы айылдык кеңешке шайлоолордо биз көрдүк. Мисалы мына президенттик шайлоодо көрдүк. Ай бул деген түштүктөн болот экен, бул деген уруусу моундай болот экен, биздин бала экен, биздин кыз экен деп ошол оппозициялык партиядан кетип аткан деле адам талапкерлерге, мамлекеттик тиги партиядан кетип аткандарга деле башкалардын бардыгы могул акыркы президенттик шайлоодо көрүндү. Ошондо сиз барган жанагы бөрүлөрдүн жыйынын эмне менен бүттү? Сиз эмне деп айттыңыз? Бардыгы бири-бирибизди мактадык. Анан эми биз жаш болгондуктан бизге аксакалдардан сөз ашпайт экен. Бардыгы бата берип, жакшылыктарда жүрөлү деген эле сөз менен бүтөт экен да. Рахмат. Азыр бизде кезек жарнамалык тынууга келип калды. Мына ошол жарнамадан кийин кайрадан түз эфирди улантабыз. Эгерде сиздерде дагы бүгүнкү темага байланышкан кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, биздин экран алдында телефондор жазылып турат. Мына ошого байланышка чыгып, сурооңуздарды узатып, пикириңиздерди билдирип турсаңыздар болот. Жарнамадан кийин жолугабыз. Түз эфирде жаргылчак берүүсү уланат. Бүгүнкү биздин темабыз уруу-урууга бөлүнүүнү качан токтотобуз? Ал эми темага байланыштуу сиздерде суроолор болсо, экран алдындагы телефондорго байланышсаңыздар болот. Рахмат. Тема залга карай уланталы. Менде дагы бир суроо жаралып атат да. Жана айтып өтпөдүкпү, негизи эле уруу сүрүштүрүү боюнча, мен урууга бөлүнүү боюнча эмес, урууну сүрүштүрүү боюнча айтайынчы. Негизи эле ушунун пайдасы барбы өзү негизи? Уруу сүрүштүрүү боюнча пайдалуу жактары, анан зыяндуу жактары эки жагын тең алып караш керек. Пайдалуу жактары кайсы? Бул жанагы жаш баланы төрөлгөндөн баштап биз сенин урууң моундай бөөрү болот, же жору болот, же баргы болот. Анан бул урууда моундай деген кыйындар болгон. Биздеги моундай уруунун элдин азыр акыркы мезгилде мынтип эле айтып атышат да. Биз бөөрү эли же болбосо баргы эли деп элечи, же кыпчак эли деп эле биз ачык эле чыгып алдык да. Андай бөөрү деген эл жок. Мисалы да, ал деген кыргыздын бир уруусу. Кыргыз деген эл ушундай уруулардан топтолуп анан эл болгон. Баягы Манас эпосунда айтылат го, курама жыйып журт кылдым, кулалы таптап кош кылдым деп. Аны президентибиз дайыма эл менен жолукканда айтып жүрөт. Тарыхка кайрылыпчы. Bunun пайдалуу жактары азыраак, зыяндуу жактары көбүрөөк десек болот да. Себеби мына башталат баары майдадан, байкабай айтанын майдадан деп кыргызда жакшы айтылган сөз бар да. Бизде дайыма тез-тез шайлоо кыргыз коомчулугунда эл зерикпей атпайбы? Айылдык кеңеш шайлайт, ал бүткөндөн кийин эле шаардык кеңеш, анан кийин жогорку кеңеш, анан президент бүткөндөн эле кайра айылдык кеңештен башталып калып атат. Мына ошондойдо анан тууган отуруш деген, чорный касса деген, шерине деген, туугандардын чайы деген нерселер бүгүнкү күндө каада көп, салт көп. Тапкан ташынганыбыздын баарын эле той топурга, өлүм житимге жумшап калып атыкпы? Мына ошондой топтолгон жерде эле сурашмай, териштирмей башталат. Анан мына мен жана жогоруда да айттым го, мондай шайлоолор болгондо списокторун көтөрүп алып, мисалы айталык Ноокат районунан мен эми башка урууну мисал кылбай эле өзүмдүн урууман мисал кылайын. Бөөрүдөн бирөө жогорку кеңешке же шаардык кеңешке аттанып калса, ал Кыргызстанды түрө кыдырып атат. Келин кесегинен кызы аяка турмушка чыккан. Ошол кызды тап, анын кайын журтун, кудаларды тап деп, анан кийин мына биз кудабыз, ушундай биздин балачыкты колдоп кой деген жанагындай негативный жагына биз көбүрөөк пайдаланып кетип атабыз да. А биз аны жакшы жагына пайдалансак болмок да. Жакшы жактарынын бири жакшы жактарынын бири мына жаш балдарды тарбиялап атканда. Кыргыз деген моундай байыркы эл болгон, ал моунча 40 уруудан турган деп ошол уруулардын аттарын айтып, кыргыздар оң канат, сол канат, ичкилик деген 3 чоң тайпага бөлүнгөн деп жалпы гана маалымат берүү менен биз чектелишибиз керек деп ойлойм да. Анан аны биз тереңдетип, ата жотосуна чейин териштирип, бир урууну экинчи уруудан жогору коюп, балдарыбызды ошентип тарбиялап атпайбызбы? Мына баргылар деген моундай кыйын, булардан моундай кыйындар чыккан. Жорулар деген кыйын, моундай кыйындар чыккан десе, анан жаш бала
бул жана педагогикада айтат да, жаш баланын дейт кабыл алуусу бул таза ак кагаздай дейт. Ага эмнени тартсаң дейт, ошол сүрөт түшөт дейт. Биз жаш балдарыбызды, кыздарыбызды ошондой тарбиялап коюп атабыз да. Бул менимче бул жакшы нерсе эмес. Ошон үчүн биз анын жакшы жагы жанагыл кыргыз качан пайда болгон эл катары, качан биз улут болуп калыптандык, качан мамлекеттүүлүккө жетиштик, анан кайсы 3 топко бөлүнөт экен, анан чоң 40 урууну үйрөтүп коелук, анан 7 атабызды үйрөтүп коелук. Ошо менен гана чектелишибиз керек деп ойлойм. Бул менин жеке көз караш, мүмкүн коомчулукка туура эмес келиши мүмкүн, бирок эми ал ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат. Рахмат, бизде түз эфирде байланыш телефону бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп атабыз. Assalamu alaikum balдар. Алейкум салам. Келиңиз, сурооңузду берсеңиз болот, батыраак. Мен şu uruğa bölünüşte şunday da düşündüm da. Bu şu eskilikten kalgan bir eskilerden kalıp ketken atabağızın en bir töremes satları eken da. Şunu hakikaten barımız zamanda bir erimiz kırgızımız uruğa bölünsek içkimizden kamemesiz hazır kılmalıda. Rayk ошондой неме болсо баарыбыз тагын сүрүштүрсөк адамбата мамакалага барып такалат, туурабы? Туура. Шуның үчүн кыргыздардын ушу урууга бөлүшүгө каттык чечип койбосок, өзүбүздүн себеби Кыргызстандын эртеге бири-бирибиз менен уруу болуп мушташабыз. Мени мындай дедиң, сен андай дедиң деп. Кандай сунушуңуз бар сиздин? Дагы мен өзүмдүн пикиримче Кыргызстанды бакылап туурасында mana Kırgızlar, Kırgızstan jaranları, Kırgızstan jarandığını çalıp başka yerlerde grazdanıstasını alatar. Şunları kaytarıp Kırgızstan grazdanısına kabul kılaş gerek oşaları. Şunday Kırgızstan'ımızı japtırmadı mı, kim kabul alaş gerek oşalarda. Özümüzü jaranları kettirip oşalı. Endi başka etkiler Kırgızlarda alış gerek keleminde okan bolsa. Şunlar diyen bir çarasını көрүп koysun, orada yaxşı bulatırlar. Rahmat bolday. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жолдош агай, негизи ушул кыргыздардын түпкү уруусу ким? Оңчулдар, ошо солдор, негизи эле ичкилик деген булар кайсыл жактан келип чыккан? Балким башталышы бир эле уруу. Мына тарыхта моундай жазылган да, кыргыздар негизинен дейт 16-кылымда дейт Мухаммед Кыргыздын мезгилинде дейт эл катары калыптанды дейт. Муну биз бүтүндөй республикадагы мектеп окуучуларынан жогорку окуу жайынын студенттерине чейин, аспирант, магистратурага чейин окутуп атабыз. Ушул бирдиктүү бир илимий айлампага кирген, илимий жактан тастыкталган деп айтсак болот да. Кыргыздар дейт оң канат, сол канат ичкилик болуп 3 чоң тайпага бөлүнөт дейт. Алардын эми айрымдарын атап өтөлүк. Мисалы оң канат дейт Адигине, Тагай, Муңгуш, Наалеже деп берсе, экинчисинде дагы бир башкача божомолдору болушу мүмкүн. Сол канатта мисалы Мазкы оң канатты бүтүрүп койгон да. Оң канат Адигине, Тагай, Муңгуш, Наалеже дейт. Адигинеден дейт бөрү, баргы, жору, коңурат, сарттар деп кетет дейт мисалы. Анан кийин сол канатка келгенде мисалы кушчу, мисалы саруу деп алар дагы 7-8 мындай айтканда баласы деп айталык бөлүнөт. Анан кийин эми 3-чү тайпа бул ичкилик тайпасы. Ичкилик тайпасында ошол эле Кыпчак, Нойгут, Найман, Тейит, Канды деген уруулар мисалы. Эми тарыхка бир аз аркага кайрыла турган болсок, тарыхта чындап эле байыркы мезгилде орто кылымда өзүнчө элдер болгон да. Азыр алардын бирөөсү мисалы Кыпчак деген эл болгон. Нойгут деген, Найман деген элдер болгон мисалычы. Ал урууларды азыр териштирип келсек, биздин Манас атабыздын дагы уруусу ким деген чоң суроо болуп калат да. Ал кыргызбы, кыргыз эмеспи деген да суроо туулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз муну өтө мындай кылдаттык менен өтө назик мамиле кылышыбыз керек. Мына Адольф Гитлер тарыхчылар жөнүндө бир жакшы айткан сөзү бар да. Тарыхчыларды дейт, биз дейт саясатчылар дейт, мамлекет башчылары дейт, маалымат алыш үчүн алар менен дос болушубуз керек дейт. Бирок аларды саясатка аралаштырбашыбыз керек деген сөз бар. Эми ал ушул бизге кыргыздар үчүн айтып койгондой да, кыргыз элитасы үчүн айткандай эле да, бизде азыр
ар бир президент келгенде, өлкө жетекчиси келгенде же болбосо жөнөкөй эле мектептин директорунан баштап айыл өкмөттөн жогору бирден тарыхчы консультанттар бар. Алар өздөрү бир кызматка жеткенде эле ата тегин чоң кылып, сүрүштүрүп, алардын жанагы Токтогулдун айткан кошоматчы 5 камандары бүгүнкү күндө деле жүрүп атат да. Тарыхчыларды биз ошондой саясий курал катары колдонуп, айрымдарына акча берип, архивтерге жиберип, сыртка жиберип, заказ менен тарых жаздырган, тарыхый окуяларды бурмалап, тарыхый көркөм фильмдер бурмаланып, мисалычы, отурат. Ушулардын баардыгына биз тарыхчылар көз жумуп отургандай түз калтырып атабыз да. Ай, андай болбойт. Ал деген туура эмес айтып атасың. Же болбосо кинону сен бурмалап тарттың тарыхты. Аны бүтүндөй кыргыз эли көрдү, кыргызстандыктар көрдү. Алар тарыхчы эмес, алар ушундай болгон турбайбы деген аларда ой калат да. Ошон үчүн биз баардык нерсени жанагы чеги менен илимий этиканын негизинде иш кылганыбыз менимче туура болот да. Рахмат. Негизи эле бул түшүнүк ушул уурулукка бөлүнүү, жердешиликке бөлүнүү, айыл, анан кийин айтор бөлүнүп атпайбыз. Башка мамлекетке чыкканда ушу мамлекеттер аралык бөлүнүү болуп элечи. Негизи ушул түшүнүк биздин азыркы муундун арасында барбы же жокпу сиздин байкашыңызга караганда? Бул негедир менин көз карашымда улуу муундарга гана тиешелүү болгондой болуп атат да. Жок, бул урууга бөлүнүүчү. Азыркы жаш муунда менимче сүрүштүргөн ыраазы болсо керек. Мүмкүн сиз айткан чындыр, бирок мен мына студенттерге билим берип, мына жогорку окуу жайында 12 жыл болуп калды эмгектенгенимечи. Айыл жеринен, райондордон келген жаштар арасында бар. Урууга бөлүнүү. Урууга бөлүнүү. Алар так билет. Түндүк түштүгү бул жакта калсын, 30 уул ичкилиги бул жакта калсын. Бул уруудан кандай кыйындар чыкканынан бери алар жакшы билет. Ошол эле мезгилде шаарда өскөн жаштар, алардын атасы, апасы да айрымдары көпчүлүгү билбейт. Анан уруун ким деп койсо, мисалы, жана кичинекей бир эле уруун айтып коет. Мен Токемин же мисалы мындай эле бир уруунун атын айтып коет. Анан тарыхчы катары өзүң мындай үйгө барып алып же карасаң, ал же бир чоң урууга барып такалат. Анысын билбейт. Жет атасын билбейт мисалы. Бирок булар азчылыкты түзөт. Эми алар ошол уруусун билбеген, жет атасын билбегендерди биз сен адам эмессиң дегенибиз да туура эмес да. Сен кыргыз эмессиң деген да туура эмес да. Алар менин түшүнүгүмдө глобализацияга, интеграцияга, интернационалдык тарбияга, шаарда ар улуттар жашайт, аралашып мисалычы. Ошолор менен аралашып өсүп, алар андай жанагы биз кыргызчылык деп тырмакча менен айтканда, кыргызчылыкка алар көбүрөөк басым жасабайт. Алардын ар улуттан досу бар. Жанагындай башка улутка карата жек көрүүчүлүк сезим жок алардачы. Алардын достору бар, айрымдардын келинчеги башка улуттун өкүлү, же жолдошу башка улуттун өкүлү. Улуттук саясатты, жанагындай национализмди күчөткөн, биз кыргыздар кыйынбыз дегендердин баардыгы бул бийик тоолуу райондордон, айылдардан келген биздин бир туугандарыбыз да. Мына мисалы 90-жылдагы, 2010-жылдагы этникалык конфликттерде дагы баягы орусча айтат го, именно дейт го, ошол райондордон келгендер шаарды чаң тополоң чыгарып, алар өзүнүн оюнда мисалы мактанышат да. Биз деген сактап калдык. Биз моунда эрдик кылдык деген нерсе, да, алар чындап эрдик кылды, сактап калды деп айтайын десең, алар кайсы душмандан сактап калды? Өзбектер бизге душман беле деген суроолор бар да, ал да биздин эл. Бирок ошолорду кагыштырган бул ошол мезгилдеги жанагы идеологиянын жоктугу. Мына 20 жылдан ашты, туурабы? Кыргыз менен өзбекти, кыргыз менен дунганды, кыргыз менен орусту жанагындай камыр-жумур кылып, аралаштырып кое алган жок мамлекет. Бир эл сыяктуу да. Бир эл, мен Кыргызстанмын деген нерсени биз калыптандыра албадык да. Ошон үчүн бул улуттук идеология, мамлекеттик идеологияга биз баягы учуру келди, убакыт келди дейбиз, убакыт өтүп кетти. Биз муну эмне кылышыбыз керек? Жолго коюшубуз керек. Ошол жерден кошумча суроо бергим келип атат дагы. Негизи эле ушул уруулукка бөлүнүү биз эми көп улуттуу өлкө катары таанылганбыз, ошондой эле светтүү өлкө катары таанылганбыз. Негизи уруулукка бөлүнүү ушул нерсеге айкалышабы өзү негизи? Уруулукка башка улуттар көп өлкөдө мисалы, светтүү өлкөдө биз өзүбүзчө уруулукка бөлүнүп жүрсөк дегеним да.
мына кошуна мамлекеттерде, мисалы өзбек туугандарда 30 уул ичкилик, баргы бөрү жоруу деген, мисалы саруу, саяк, солто деген саясат жок да. Аларда биз 40 уруудан куралсак кыргыз эли, аларда өзбектерде 90 уруу деген бар мисалы. 30 миллион калк, алар деле бөлүнсө болмок. Аларда айрым бир бөлүнүү бар, Андижандык, Ташкенттик, Самаркандтык дегендей. Аларда деле бар. Бирок негедир бизге салыштырмалуу алардыкын эл аралык коомчулук келип, массалык маалымат каражаттары аркылуу дүйнө коомчулугуна чыгарбайт. Мына Өзбекстанда президенттик шайлоодо моундай түндүк түштүк болуп бөлүндү, же Ташкенттик, Андижандык болуп бөлүндү деген нерсе жок да мисалы. Ошол эле жерде Өзбекстанда 10 миллионго жакын тажик туугандар жашайт мисалы, кыргыздар бар мисалы, казактар бар. Алардын ортосунда эмне үчүн жандай конфликттер чыгып кетпейт мисалы. Бизде мына 60-жылдары чыкты, 90-жылы чыкты, 2010-жылы чыкты. Мисалы да, мындай темпте кетсек дагы чыкпайт деп эч ким кепилдик бербейт да. Ошон үчүн биз кошуналардан алыс, Американы, Швейцарияны үлгү кылбай, кошуна мамлекеттерден эле көп нерсени биз үлгү кылып алсак болот. Өзүбүздү ошолорго карап түздөш керек. Анан эң негизгиси могул кыргыз эли, бул Кыргызстан бул мамлекеттин өзөгүн бул кыргыз эли түзөт. Бул талашсыз. Башка 100дөн ашык улутту кыргыз элинин айланасына топтоп бириктирүү бул кыргыз элинин колунда да. Биз үлгү болушубуз керек. Биз үлгү болсок, биз акыйкаттуу саясат жүргүзсөк, бул деген мамлекет эмес, ар бир кыргызмын деген, Кыргызстандын мекенчилимин деген башка улутка сый урмат менен мамиле кылып, аны өзүнүн бир туугандай кабыл алып, бир тууганына мамиле кылгандай мамиле кылса, башка улуттар аз убакыттын ичинде эле кыргыз элинин айланасына биригет. Мындай жанагындай бөлүнүү деген саясатта жок болот. Анан кыргыздар өздөрү урууга бөлүнүүнү токтотуш керек. Дагы мен бөрүмүн, мен жорумун, мен баргымын деп жүрө бербей мисалы. Мен кыргызмын деген нерсени калыптандырыш керек көкүрөккөчү. Вот ошондо биздин саясатыбыз, мамлекетибиз, экономикабыз алдыга жылат деген ойдомун. Жолдош агай, айтсаңыз, ушул азыркы ааламдашуу заманында көбүнчөсү мына элибизде орус тилин же англис тилин үйрөтүп, мындайча айтканда алдыраак цивилизацияга көбүрөөк аракет кыла турган болсок, балким ушул уруучулук илдет биздин элибизде кала болду дегендей да. Бизде азыр мына кошуна Казакстанда казак тили, англис тилдерин алдыга коюп, аларга мүмкүнчүлүктү көбүрөөк билип, канчалык көп тил билсе, ал ошол тышкы дүйнө менен ошончолук байланыш көп болот. Сырттан инвестиция келет. Мына Кытайдын тарыхында бар да, мисалы кошуна Кытай Элдик Республикасында 60-жылдары Кытай желеси деп деген саясат жүргөн. Ал деген Кытай жаштарын Европага, Америкага, батыш тарапка окууларга жиберип, ал жактан билим алдырып, Кытай интеллигенциясынын калыптанышына дагы бир чоң жанагындай пайдубал курганга чоң салым кошулган саясат жүргөндө, алар кайра ал жактан билим алып келип, өзүнүн мамлекетинде Кытайда алар жанагындай заманбап деп коебуз го, заманбап кадр катары колдонулган. Аны мына советтик мезгилде Сталин эле айткан жакшы сөзү бар да, баардыгын кадрлар чечет депчи. Биздеги кадрларыбыз бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Чала сабат, атын туура жаза албаган айрым депутаттарыбыз бар мисалычы. Могул саясатты менен экономиканы конкреттүү бөлүш керек экен. Тарых менен саясатты конкреттүү бөлүшүбүз керек экен. Баардыгын өз-өзүнчө бөлүп, ар бир багытты ошол адис жетектесе, ошондо ошо ар бир кадр жетектесе өзүнө тиешелүү жакшы жолго кетет экен да. Ошон үчүн айтканда жанагы чымчык сойсо тагын касапчы сойсун депчи. Бизде азыр баардыгын аралаштырып, орусча айтканда кыргызский винегрет кылып алып отурабыз. Себеби тааныш билиштик менен, тууганчылык менен, уруулук жанагындай мурундан алысты көрө албаган саясат менен кызматтарга жетип алган. Баш болуш оңой дейт, баштап кетиш кыйын деген сөз бар да кыргыз элиндечи. Баарын апарып койду, ал өзү чала сабат. Мисалы азыр дагы ушул жерден дагы бир нерсе эске келди да, мына айылдык бир токтотпойм сизди. Бизди бир телекөрүүчүбүз көптөн бери күтүп калды. Мына ошону кабыл алып коелу, андан кийин улантабыз сөзүбүздү. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз, саламатсызбы? Менимче кетип калды. Байланыш үзүлүп калды. Улантып берсеңиз болот. Мына айылдык кеңеш, бир атын айтпай эле коеюн, бир айылдык кеңеште болдук.
болсок 9-классты бүтүптүр. Ошол бала 11-ди да бүткөн эмес. Айылдык кеңештин депутаты экен. Анын акелери, үкөлөрү көп бир тууган экен. Ар жерде иштешет экен. Тууган уругу көп экен, куда сөөгү көп экен, карындаш урук дегендейчи. Дос жар. Ошо менен айылдык кеңештин депутаты болуптур. 2 диплому бар, мугалим, мектептин мугалими. Өтпөй калыптыр. Айылдык кеңешке депутат болуп өтпөй калган мугалим. Жогорку билимдүү. Улуттук университетти бүткөн. Өтпөй калган да белки 9-классты бүткөн бала айылдык кеңешке депутат болуп барды. Эми аны окуткан тиги өтпөй калган агай. Эми ушундай калыс эле карап көрсөк, акыйкаттуу болду деген нерсе да. Мына ушуга дагы жанагы парламенттик системанын бир жери кемчиликтеринин бири десек болот да, жанагы партиялык системанычы. Партияны шайлайсың, а партиянын ичинин башында бир 5 кыйындык болуп коет, эл тааныган. Аркасындагы жүздөгөн адамдарды өзүнүн айылындагы деле тааныбайт. Анан ал партия парламентке келип калса, же айылдык кеңешке келсе, же жанагындай шаардык кеңешке келгенде алдыдагы 5өө жок болуп кетет. Эл тааныбагандар бажырайып, жамгырдан кийинки козугандай болуп чыгып келет дагы, костюм-шымды кийип, галстук тагынып, ичине курсак алып алгандан кийин элге акыл үйрөтүп, марал айтып атышпайбы? Онан ошону эл угуп отуруп атпайсызбы? Азабын эл өзүбүз жеп атпайсызбы? Ошон үчүн айтканда, элине жараша падышасы болот, эшегине жараша тушоосу болот депчи. Ошондой биз мектепти толук бүтпөгөндөрдү чоң кылып алып анан ошону угуп отурабыз да. Ошон үчүн президентибиздин дагы өткөн шайлоолордо айткан туура жактары бар да сөзүндөчү. Эл урууга бөлүнбөгүлө, акты актай, караны карадай аныктагыла деп, мына 1 ай мөөнөт окугула биографиясын, ким болгон, буга чейин эмне иш кылган деп эле анан биз көптөп келип, ура деп келип эле 1 күндө мамлекет тагдырын чечип коет атпайбызбы? Рахмат. Рахмат чоң. Азыр убактыбыз да соңуна келип жетип калды. Мен сизге акыркы суроолордон берейин. Негизи эле мына ушул маселени азырда өзүңүз аябагандай сонун мисал келтирдиңиз. Бир окууну бүтпөгөндө бирөө депутат болуп калды. Ошол уруулуктун же болбосо ошол тууган дос жердештиктин айынан деп. Негизи мына ушул маселени Кыргызстанда качан токтолот? Кантип биз токтотсок болот ушул маселени? Биз, менин жеке көз карашымда, мына биз жаштар ушул нерсени токтотушубуз керек. Буга биз баш отубуз менен киришибиз керек. Атабыз айтабы, апабыз айтабы, агабыз айтабы, эжебиз айтабы? Туура айтса, аны макул колдойлук. Туура эмес айтып, жанагындай биздин бала эле, "Ке балам, ушуну колдоп кой, шайлап кой" деген нерселер биздин уруудан болот. Же түз бир оң канатпыз, же сол канатпыз, же ичкиликпиз, кел ушуну колдоп коелук. Бизден дагы ушул чыкса, эртең бийликке барса, сага кызмат берет, бир пайдасы тиет деп кызыл кекиртектин, кара курсактын айынан биз ошолор жолго барып атабыз да. Мына ошол мезгилде мына интеллигенция, жаштар биз ата кечирип коюңуз, мен мунуңуз менен макул эмесмин деп эле айтышыбыз керек. Да ал ата, ал апа, ал бизди тапкан. Бирок бизге мамлекеттин келечеги дагы абдан кымбат экенин унутпашыбыз керек да. Ошон үчүн ата-эне бул пенде. Ата-эне туура айтат. Мүмкүн пенде катары туура эмес айтып, туура эмес жол көрсөтүшү мүмкүн. Анан атам айтты, апам айтты, аныкы закон деп кабыл алып алган, кээ бир галстук тагынган, интеллигенциямын деп жүргөн тырмакчанын ичиндеги кесиптештерибиз да жок эмес да. Мурдунан алысты көрө албаганчы. Ошон үчүн мына мамлекеттин келечеги жаштардын колунда деп дайыма бизде шайлоо компаниялардын алдында байма-бай айтылат. Чындап эле мамлекеттин келечеги жаштардын колунда болсо, анда келгиле жаштар. Биз дагы үн каталык, элге кайрылалык. Жанагындай ата-энебиздин, туугандарыбыздын, ака үкөлөрүбүздүн туура эмес көрсөткөн жолдоруна биз чекит коелук. Биз карап отура бербейлик, буга мамлекет чекит коет экен депчи. Мамлекет чекит койгонго аракет кылат. Бирок бул элдин каалоосу болот. Ошон үчүн эл биз өзүбүз ошого чекит коюшубуз керек деген ойдомун. Дагы бир кошумча суроо да. Негизи ушул көбүнчө жаштардан баштайлы, жаштар кылайлы депчи айтып калабыз да. Негизи эле мына ушул нерсе мурдагыга салыштырмалуу, балким будан 10-15 жыл мурункуга салыштырмалуу бир азга азайды десек болот. Уруулукка бөлүнүп, жердешиликке бөлүнүп депчи. Бул акырындан өзү ушинтип жок болуп кете турган нерсе эмеспи? Бирок мен бир аз сиздин оюңузга азыр кошула албайм да. Мына азыр эле айтты, Кыпчак туугандар курултайын өткөрдү, наймандар депчи. Бул басылбай эле кайра активдешип атат да. Анан негедир мамлекет унчукпагандай түр калтырып атат да. Же алар дагы ошол урууданбы дегендей суроо болушу мүмкүн да, туурабы? Эмне үчүн унчукпайт дегенчи.
Ошон үчүн менин оюмда муну биз токтотуп саясий эрктүүлүк менен токтотушубуз керек. Кой, китептер чыгып атат сапаттуу кагаздарга. Мыйзам жагынан эле мыйзам менен эле баягы асманыңды таштабый дегендей кылып мамлекет деген бар бизде. Ошо мамлекет айткандай эл жашаш керек деген нерсе да. А бизде акыркы мезгилде, буга чейинки Акаевдин, Бакиевдин мезгилде эл мамлекеттик машинага көрсөтмө берип койгондой, мындай жашаш керек депчи. Жок, мамлекет кыйналат кичине. Эл кыйналат. Бирок анын келечеги Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бар го. Эрктүүлүк менен токтот, андай айткан болбойт. Мен айткандай болосуң деген көрсөтмөнүн негизинде биз бул жолдон чыгышыбыз керек деген ойдомун да. Анан демократия деп эле баардыгын жөн койсок анда эртең мамлекет чачырап жок болуп кетиши мүмкүн. Ар бир уру өзүнчө чыгып кетсе, аларга мүмкүнчүлүк берсек, мына дин эркиндигин бердик. Ар ким каалаган динин тутуп каалаган намазын окуп атат, туурабы? А дин эркиндигинде анын атрибуттарын кошо колдонуп атат. Оронгондор, сакал койгондор мисалы 12 сүрөнү билбейт, даватта жүрөт мисалы да. Мындай нерсе менен дин өзүнчө бир жака чойсо, уруулар бир жака чойсо, жердешчилик бир жака чойсо, анда кичинекей кыргыз мамлекетибиздин тарпы калбай калбайбы? Ошон үчүн эрктүүлүк менен коркпой токтотобуз деп эле токтотуп, баш ийбегендерди аеусуз жазалаш керек. Рахмат, чоң рахмат. Бүгүн бизде дал ушул урууга бөлүнүүнү кантип токтотобуз жана анын токтотуунун жолдору деген темада сөз кылдык. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн иштериңизге ийгилик болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошону менен биздин Жаргылчак программасынын бүгүнкү чыгарылышы өз соңуна келип жетти. Барыңыздардын үйүңүздөргө тынччылык, аманчылык каалайбыз. Эч качан урууларга, улуттарга, ошондой эле жердешчиликке бөлүнбөйлү деген сөз менен мына бүгүнкү эфирде жыйынтпайбыз. Саламатта болуңуздар.